Саламатсыздарбы? Мен бир кыскача айткым келип атат. Мынакей биз Кыргызстан мамлекети 3 революция, анан бир граждандык согушка туш болдук. Граждандык согуш деп мен 2010-жылдары июнь окуясына чыктым. Ушул 3 революция болгондон кийин биз ак үйдөн отургандарды кууп чыкканыбыз менен кайра куулуп чыккандарды кайра ак үйгө киргизип жиберип атабыз. Бул революция эмес да. Орун алмашуудан сум өзгөрбөй атпайбы? Бүгүнкү күндө дагы кайсы бир жылдары, мындан 10 жыл мурун куулуп чыккандар дагы ак үйдө отурат. 2010-жылда куулуп чыккандар. Биз кайра ошолорду кайра киргизип отурабыз. Анан шайлоо учурунда, тандоо учурунда болуш керек. Биз бүгүнкү күндө да кандайдыр бир кара күчкө салынган нерсени кара күчкө салып атса, ошону тандайбыз деп тургандарыбыз да бул уят нерсе. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1990-жылдары ошол Ельцин кетерде Россия чийдей уруп тарарда Ельциндин көзүнөн офицер көзүнөн өткөн. Мундир кийген адамды издеген. Канча премьер-министрди, канча өкмөт башчысын алмаштырды. Жанагы академиктерди, ошондой эле сүйлөгөн жазуучуларды баарын алмаштырып отуруп, экономисттерди алмаштырып отуруп, акыры офицер Путинге токтолду. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул 30 жылда биз президент кылып көрдүк ошолордун баардыгын. Бирок мына бүгүнкү күндө да Кудай таалам берип отургандыр. Ошол Кудай таалам дегени мына бүгүнкү күндө дагы бир офицер аттанып отурат. Биздики ушундай башаламан мезгилинде өлкө башчылыгына бир офицер керек болуп турганда. Муну дагы жөн жүргүзгөн эместер. Мүмкүн Кудай тааламдан болуп аткандыр. Баардык нерсе Кудай тааладан болот. Дагы жакшы Кудай бар. Кудай жок болсо эмне болот? Ошондуктан Курсан Сатарович, мына сизге ушу аттанып атасыз. Сиз ушул Кыргызстанга кандай аттатсаңыз, ошондой болуп Кыргызстандын офицерисиз. Ошондой эле Кыргызстандын Путини болуп бериңиз. Баардык тартипти, мыйзамды баардыгын каратып. Анан дагы бир нерсе. Биздин саясатчылар экиле гана нерседен башташ керек саясатты. Атанын уулу, анан элимни дейт. Мына бүгүнкү күндө президенттер качып кетти. Бирөө абакта отурат, бирөө болсо мөөнөтүнө жетпей калды. Ушуларды кантип атанын уулу деп айтасың? Кудай таалам хандыкты берди. Бирок аны аткардыбы? Аткара алган жок да. Анан элимни деп жатат. Эми буларды. Ошондуктан дайыма биз ата-бабаларыбыз, аталарыбыз эсибизге келип саясат жүргүзүбүз керек. Элимне дейт деп саясат жүргүзүбүз керек. Мына ушул эки сөздү ойлосок эле биз эл үчүн иштеп беребиз. Элди сөз. Чыңгыз Айтматовдун сөздөрү жакшы келтирди. Чыңгыз Айтматовдун мен 1 сааттык интервью алып атканда Чыңгыз Айтматов интервьюда сырткары айткан. Кудай таалам бергени менен тагдыр деген болот экен деп айткан. Бул бир да китебинде жок, бирок мага интервью берип, интервьюда сырткары ушинтип бишкөгүнө отурганын уккан. Чындыгында эле Кудай таалам бизге алтынды берди. Берди алтынды. Бирок биз ошо алтынды бергенде жашап атабызбы? Жашаган жокпуз да. Алтыны жок, куму жок мамлекетте болуп жашап атпайбызбы бүгүнкү күндө? Карачы Чыңгыз Айтматовдун айтканы. Ошондой эле 20-жылдын 20-жылдарында Дүйшөн деген мугалим жөнүндө жазган. Дүйшөн деген мугалим өзү мугалим болгон эмес. Анын адамгерчилигине карап туруп, анын мугалим деп наам берген Чыңгыз Айтматов. Бүгүнкү күндө дагы 21-жылдын 20-жылында Дүйшөндөр кыйналып жатпайбызбы? Сырт кайталбай. Үйүр тобу менен, мафиясы менен, эрте менен бирди айтат, түштө бирди айтат, кечинде бирди айткан айныгандар жыйын кетип атпайбы бизде? Дүйшөндөрдү. Ошону элдиге алдыга алып чыга аласы. Карачы Чыңгыз Айтматов кандай нерселерди айткан. Ошондуктан мен айта алам. Курсан Асановичти. Мына офицер келдиби? Эми офицердин сөзүнө туруп берсе, биз колдоп берели. Биз офицерди колдойлу. Ошондуктан офицердин анын закону, мыйзамын дайыма офицер кийип жүрөт. Ал кийген кийими мундири. Мундирине жараша Курсан Асанов иш алып берет деп мен ишенем. Себеп дегенде 2010-жылы мен да Ош Жалал иштегем. Ошондо Курсан Асановду телевизордон көргөндө элдерде үмүт болгон.
Bir көчөдө экинчи көчөгө кошунага кире албай калган себептегенде бактардын баарын кыйып ортосуна таштаган. Кошунадан подозревать этип калган. А качан Курсан Асанов барганда ошонун барып сен бияка кир, сен тияка кир, моундай бул жерге тургула, силер бул жерге тургула, бейчекти баспагыла деп элдин баарын топ кылып үйүп, кыргыз менен өзбөгүн аралаштырып, сен Кыргызстан коркпа, сен өзбектен коркпа деп аралаштырып Курсан Асановду телевизордон көргөндө элдерден Нуржанга мыйзам бар экен, милиция иштеп атыптыр деп мына Курсан Асановдон кылышкан. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырам. Курсан негизи өнүп келаткан нерсени өөнүп албасаң эле өнүгүп болот. А бизде жалаң өөнүп алгандар болуп калат. Сиздин ишиңизге ийгилик, мен сизди колдойм, жана ошондой эле колдоочуларды чакырам.